Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду Ордолуу Ош шаарына иш сапар менен барып, фонддун карамандагы муктаж мекендештердин ден соолугунан кабар алып келди. Алардын ичинде Кайрымдуу коомдук фондунун колдоосу менен жакынкы күндөрү ак көргөсү толугу менен бүтөйүн деп калган Чолпоной Карабаевага дагы барып келдик. Бизде деле чоң катуу чоң иште деле салым кылган жок. Жалаң карапайым элде азыркы учурда биздин эми сөзүбүз ойлойм мынакей могу Аскардагы окшогон бир туугандарыбыз менен ушу сөзүбүз өткөн же биздин сөздү уккан туура түшүнүү кабыл алгандар үчүн кичине эме болот окшойт. Мына ушундай карапайым элдин ынтымагы менен буюрса мына ушундай үйлөр болот буюрса. Suyunu oturasıp uyga girip alır. Suyunu oturum da. Кандай? Biriyle bir soranıp suyunganıma kadar. Жакшырасызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жақсыларбы? Gel aslan. Үй сон болуп калыптыр эжеке, Кудай буйрса улам. Mına 5 yaşları son eken koy. Ташкентке жылуу экен, Мына урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мына биз бүгүн Ордолуу Ошто турабыз. Бул жерде да бүгүн өтө кубанып, сүйүнүп отурабыз. Себеби бизде бүгүн колубузда канчалаган аярлуу катмардагы биздин апаларыбыз, эжелерибиз, бир туугандарыбыз, мекендеш жана замандаштарыбыз жашап жатат. Мына ошолордун жашоосуна кайдыгер карабастан, колубуздан келген кол сунууну жасап, ушу салымыбызды салып, туш тараптан дүйнө кыргыздары кол сунуп келет. Мына карапайым элдин катмары бүгүн ушундай бири-бирине кол сунуулар менен бүгүн жакшы иштер жүрүп келет. Анын ичинде мына ушул эжекебизден бүгүн ак өргөсүндө отурабыз. Бизден алдын мына ушул үйгө мынакей Оштогу биздин атайын өкүлүбүз болуп, мына биздин катарыбызда биздин ушул колубузга кол болуп турган Аскар иним отурат. Ушул башынан баштап аягына чейин ушул жакта Оштогу биздин ар кандай иштерибизде тирегибиз, Кудай буйрса жөлөгүбүз болуп, ынтымак биримдигибиз менен иштер жүрүп атат. Анан ушул үйдүн дагы салынышы мына өз эжекемдин өзүнө алы жетпей, кыздары кичинекей, кызы да ооруп кыйналып аткандыгынан өзүнүн да эжекемдин ден соолугуна байланыштуу мындай оор квартплатасын да төлөй албай калган учурларын угуп, анан мына кичинекей колубуздан келишинче тирек болойлу деп мына ушул үй турак жай туруп калды, Кудай буйрса. Анан эми жакын күндөрү той өтөт. Бирок ушул үйгө көбүнчөсү эле сурайт, мына каяктан кантип каражат депчи. Ушул каражат жалаң карапайым ушул четте иштеген мигрант болуп, мына чет жакта эмгектенген мекендештердин салымы өтө зор, чоң. Ошол ынтымак менен биримдик менен курулган үй. Ошондуктан мен ушул жерден убактан пайдаланып бардык салымын кошкон мекендештерге мен терең ыраазычылык билдирем. Мына эжекемди азыр кирип келсек сүйүнүп тозолуп отурат. Себеби ушундай ар бир инсандын жүрөгүндө кубаныч менен сүйүнүч орносун. Ордолуу Ош жеринде дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Буюрса мына эжебиз дагы абдан сүйүнүп отурат. Буга кызмат кылган себепчи болгон Аскар инибиз. Негизи бул нерселерди дайыма эле көрүп келесиздер. Чуркап жүргөн адам билет кандай кыйынчылык туудурганын бул жакта. Бул нерсе да оңой эмес. Негизи бейишке кирүү өзү оңойчулукка турбайт да. Эми мен сөздү көп узатпай бир кыскача хадис менен бүтүрөйүн. Ан Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху, Умар радиаллаху анхуну бардыгыбыз билебиз. Бул 4-чү халифат, 2-чи халифаттын бири. Ошол сахаба айтат, пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадисти айтат да. Бул хадис эми бардыгыбызды кубандыра турган хадис. Анан бул хадисти угуп алып, ошого амал кыла турган хадис экен да. Пайгамбарыбыз не дейт? Ида дахалта аля маридин фамурху яд'улак. Эгерде бир оорулуу адамдын астына силер бир кабар алып барып калсаңар, ошол адамды зыярат кылып барып калсаңар, силер ошол адамдан буйруп дуасына алгыла дейт. Себеп дегенде фаида дааху кадаил малаикати. Ал оорулуу адамдын, кыйналып жаткан адамдын дуасы периштелердин дуасындай кабыл болот деген хадис бар. Дагы ак түрдүү тартышуулар болуп атат. Эми баргандан кийин ошону бата албай эле койбойсуңарбы, көргөзбөй эле койбойсуңарбы дейт. Эми бир көргөзбөй койсок деле болот, көргөзбөй коюп деле иш кылсак болот, бирок көргөзүп иш кылган биз өзүбүздүн кеңешмебизде өтө туура болот. Ошо көргөзүп иш кылгандыгыбыз менен
канчалык мекендештерибиз салым кошуп ишибиз алдыга кетип атканынан ушул көргөзгөндөн себеп болуп атат. Бул садака жария иншалла мына пайгамбарыбыз хадисте айтып аткандай эле Кудайым буйрса сиздердин кошкон салымыңыздар биз ар бир барган жерге бата алуунун аракетиндебиз. Ошондой эле мына бул эжебиз дагы жакшы батасын берип койсо, Кудайым буйрса Аллах кабыл кылсын бардыгына. Рахмат ушул башынан бери эле айтып келатабыз, ушул мага салым кошуп, ушул жүгүрүп, ушул мен башыман өткөн кыйынчылыкты мен азыр эстесем дагы эле ишенбей турам да, бул үйдө отурганымачы. Артта калды же бар. Алла разы болсун мага ушул салым кошкондордун баардыгына. Отун баштары аман болсун, баласы жүргөндөр балалуу болсун. Ушул бизге берген садакалары Аллахым кабыл кылып, дайым ушул баштары аман болуп, жакшылык иштеринин үстүндө жүрсүн. Баардыгыңыздарга Алла разы болсун, чоң рахмат. Талант өзүнө берип болсун. Мына өзүңүздөр көргөндөй ошо Ордолуу Ошто Чолпон эжебиздин ал өргөсүндө отурабыз. Эми ишик аппак бир ак чакалуу тон кийип, чилди түшүп, ызгар кыш эшикке чыксак адам баласы кандай üşүйт. Ал эми сиздин үйгө киргенде негедир бир үстүдөгү кийимди чечип ыргытып ийгиңиз келип, себеби үйдөгү жылуулук, үйдөгү сулуулук. Мана ушул жылуулукту, ушул сый урматты албетте ошо көптү көрсөгөлүү болот дейт. Бүтүндөй ошо жер бетиндеги, жер жүзүндөгү биздин бирешен кыргыздын уул кыздарынын натыйжасында мына мондай бир керемет үйдө болуп отурасыз. Өргөңүз кут болсун, канча кут кирсе ошончо кут кирсин. Ошол сизге берген жардам, ошол чыныгы Айкөл Манастын урпактары экенин далили. Дүйнө жеринде жүргөн ошол биздин инсандар кол сунуп, жардамын берип, тилегин айтып, мына ошо сиздин өлгөнү болуп калышыңызга өбүлгө болуп турган чагы бүгүнкү күндө ошол кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду түштүк жергесинде түйшөлүп келип, чоң бир кубанычка, чоң бир сүйүнүчкө, ар бир кадамдын, ар бир жасаган иштердин ийгилигинде мындай кубанып отурган чагыбыз. Ошон үчүн дагы мына ушундай бирешен экенибизди, кумандуу экенибизди айгинелеп, далилдеп, көптөгөн мына ушу жамаат менен дагы ошо кыла турчу иштер көп. Сүйүнүчтүү, кубанычтуу, жакшы кабарлар алдыда ошол ууларыңыздын, кыздарыңыздын каршында мына мындай жылуу үйдө отуруп, өз үйүң, өлөң төшөгүң, өз элиң өмүр жөлөгүң деген улуу сөз бар эмес маңыздарда. Мынакей ушул кубанычтарды Кудай кут кылган болсун. Алтын башыңыздар аман болсун. Чолпон эжебиз турмуштун оор күндөрүн башынан кечирип, кандай кыйынчылык болбосун 3 баласын татыктуу тарбиялап келген. Тикмечилик менен жан багып келген Чолпон Карабаева оорунун айынан буту өзүнө кызмат көрсөтө албай, батирден батирге көчүүгө аргасыз болгон. Бул тагдырды көргөн Кайрымдуу бол коомдук фонду элдин жардам менен ак өргөнү салып берүүдө. Мен бул балдарга жолук чекте Ошто шаарда турдум. Шаарда квартирада туруп, ошол жакта башында швейный цехте иштечүлүм. Швейный цехте кийин кызым операция болду. Кызымдын өпкөсү жок, бир өпкөсүчү. Ошол кызымдын операциясынан кийин мен иштей албай калдым. Ошол операцияны неметип атып, кызыма ойлонуп атып, өзүм баягындай болуп калдым, баса албай калдым да. Анан эми азыр кызым жакшы болуп калды. Ага чейин ошол ар жерлерде идиш жууп, ошо идиш аяк жууп, башка кылып 3 баланы багып аттым да, 5 миңден квартира төлөчүмүн. Азыр эми Кудайга шүгүр. Мен буга чейин буларга жолук чекте элим барсын кайрымдуулук фондуна баргам да, барып жардам сурап барып, ошол жерден кызымдын операциясын көтөрүп беришти, эки жактан элдер салышты. Анан ошолордун катарында эле Аскар келип бизден кабар алып, жардам берип кеткенден кийин анан Аскар кабар алып жүрдү. Ошол аркылуу эле бияка неме болуп калды да, Азаматка айтыптыр да. Ушундай эже бар, неметип жолугайлы деп келишип, ошол боюнча эле бар жоо бүтүп кетти да. Тез аранын ичинде элечи. Менин ыраазычылыгым айтып бүткүс.
эч мен мындай неме кылбай турамын. Бул бүткүл Кыргызстандын жарандарына, ушул элим барсынбыга, мына кайрымдуулук фондко, Азамат Байматовдун кайрымдуулук фондуна, Аскар иниме, дагы ушул бүт мага жардам берген баардыгына Алла ыраазы болсун. Мен ушунчалык ушул куттуу үйүмө киргизип, жардам беришип, ушунча салымын кошкондоруна алтын баштары аман болсун. Иштерине чоң ийгиликтерди каалаймын. Чолпон эжеге алгачкы болуп жолугуп, андан кийин биздин фондко сунуштаган Ош шаарынын тургуну жана Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондунун Ош облусундагы өкүлү Аскар бир тууганыбыз болгон. Март айларында башталып үйгө салым кошкон эми кыргыз элинин биримдиги менен Кайрымдуу бол фондунун жардамы менен үйүбүз башталды. Кудай буйруп, Кудай насип кылган экен. Бүгүнкү күндө эжебиздин үйү бүтүп, эжебиз үйүндө жашап жатат. Кудай кааласа, жакын арада эжебиздин үйүн тапшырабыз. Бул кандай себептер менен сен бул үйгө туш келдиң? Кандай себептер табылды? Бул үйдүн башташыбыздын себеби буга чейин мен YouTube каналынан Кайрымдуу бол фондунун кылган иштерин, жасаган жумуштарын көрүп келебиз, барыбыз элечи. Андан кийин бул эже үйү жок, бул жерде участогу бар экен эле. Андан кийин ойлонуп, биздин дагы бир-эки шериктерибиз бар эле, алар менен ойлонуп, неге бул эжеге жардам берсек болбойт? Эжеге аз-аздан салым кошсок, бул эжебиздин үйдө эле бүтүп калат экен. Ошого байланыштуу мен Азамат Байматов менен байланышып, бул эжебиздин үйүнө жардам берүүсүн сурангам. Бул байкебиз жок деген жок. Ошол байкебиздин жардамы менен үйүбүз бүтүп калды. Элдин ынтымагы менен салынган ак көргөнү кирип келген 2020-жылы тапшырылмакчы. Чолпон эжебиз болсо ошол күндү чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду баарыбызга белгилүү болгондой эле турак жай маселесин башкы кайрымдуулук иши деп келет. Ал эми буга чейин салынган 22 ак көргөнү сиздердин колдооңуздар менен көздөгөн максатына жетти.